Assalamu alaikum ağayın. Саламатсызбы көрөрман. Адаттагыдай негизги теманы баштардын алдында Азастан айтайынчы билгендеримден. Мына Астанада жакында көчмөндөр оюндары болду. Барып келдик. Эми мен талаш тартыштар баары эле жүрүп атат, оюн бар жерде ошондо оромпой тепме болот, чыр болот, тиги болот, спорт болот дүйнөдө дегенде эле ушундай бакылмын. Бирок мен Астанада эки маселени көзүм жетти. Ушул казак баардастар, ушу Астанадагы казак баардастардын ошол именно орусча айтканда ипподромдогу кара өзгөй мамилеси мени ренжитти чынында. Эгиз дегенди менден көп эч ким айтпайт. Казак адабиятын менден мыкты билбейт. Пропагандиси да менмин. Тарыхындагы менден кыйын айткан кыргыз азыр биякта жок деп эсептейм мен азыр. Тең тайлаш сүйлөп көрсүн. Ушундай мен ренжип келдим тууганым чындыгында. Бул атай кара өзгөйлөнүп, атайын ушундай саясат жүргүзгөндөй маанай калтырып атат да. Ал эки эрдин чатагы тиги бу деген маселе орусча айтканда чепуха. Мындан арылбасак, мына ааламда ушунун эң коркунучтуу учурлар келип атат. Бир туугандар карсылдашып атат. Бүкүл айтайын. Биз жем болуп калабыз. Жем болуп кете беребиз. Шорду эл, баягы актаман чубурду кайрадан келет. Мен ушундай катып айткым келет. Казак кайың саап, кыргыз ызар ашкан учурларды кайра коңгуро урулуп атат. Мына оюнду өткөрө албасак ушундай. Өзүбүздүн тар чөйрө, тар билимибизге, ошондой кара өзгөйлүбүзгө салып кетсек, анда бизди Кудай урганы. Муну эл башчысынан баштап карапайым жаранына чейин ойлонуш керек. Оюн өтөт. Боло берет. Ал Көкөтөйдүн ашынан, Көкөтөйдүн ашы кыргыздын ушул улуу көчмөндөр доорунун, улуу көчмөндөр цивилизациясынын башында турган эл экенибиз алып Манаста, Улуу Дастанда мына Көкөтөйдүн ашында көрүнүп турат. Анан ал автор сен мен деп талашканда тарых тастыктап турат. Анан аны талашпай этпей эле каадабыз менен тууганча өткөрүп жүргөнүбүз оң болот. Эгер колубуздан келбесе, колубуздан анда эл аралык акыбалды өткөрбөсө кыргыздын өзүнүн колунан келет. Мына Кагылайын Ысык көлдөй Берметтей жери бар. 3 оюнду эң сонун деңгээлде өткөргөн кыргыздар. Эми да өткөрө алат. Жылына мен мына Мажарстанга барып быйыл көрүп келдим. Алар теги каяктан келгени, улуу көч каяктан келгени жылына 2 жолу кайталап өткөрүп турат экен. Мына кыргыздар дагы жакында мен бир долбоор жарыялайм кыска. Кыргыз эли азыркы мына күргүчтөп кетип аткан биздеги процесс, мен ушинтип эле айтайын, өнүгүүнүн процесси кетип атат азыр. Биз мактанбай эле айталы, Кудайга жалынып, жакабызды карманып айталы, биз өнүгүүнүн жолуна түшүп баратабыз. Кыргыз өткөрө алат. Дүйнөлүк деңгээлде 100дөн ашык дүйнөнүн эли келген Ысык көлгө. Ысык көл деген бизге улуу жараткандан берилген табигый театр. Аны ошол эле жерге мындан дагы чырайына чыгарып, шаанисине келтирип, ар 2 жылда өткөрүп турууга эң сонун болот. Мына кайрадан тууруна келип конду көчмөндөр оюндары. Ушул кут болсун дейле. Келсең мейман бол. Кыргыз деген айкөл деген сыпаттама кыргызга таандык. Ал биздин айкөлдүгүбүз, биздин билимибиз, биздин каадабыз жетет. Ошо Көкөтөйдүн ашынан бери көрсөктөгөн кыргыз эли. Аны эми майдалыкка түшүп кетип айтпайм, бүкүлү түшүнсөң түшүн, түшүнбөсөң ошол. Анан ал кара өзгөйлүк дегенди мен ошол карачаар жылаандай кара өзгөйлүктүн жишанасын сезип келген улуу киши катары, калемгер катары, боордоштук деп сайрап келаткан кишини катары айтып атам. Бул бир. Экинчиден мына бизде дагы өтө төмөн сөздөр жүрүп атат. Мына дин боюнча, динге өтө аяржан мамиле жасашыбыз керек тууганым. Дүйнөдө 3 дин бар, чоң дин. Аны санаба, ошонун соңку пайгамбары мына Мухаммед пайгамбар. Мухаммед пайгамбар личности, адам. Жомок эмес. Мухаммед пайгамбардын ар бир кадамы, ар бир жазаган иши, ар бир сөзү үлгү. Адамзатка, мээси бар адамга. Мындан тайбашыбыз керек. Анан Мухаммед пайгамбарды тааныбай, тамтаңдаган исламды ээрчип жүргөндөрдөн сак болуш керек. Мына ушул мен айтарым.
sakal koyu, hijab koyu, je başka koyu degen al hiç kандай Kur'an'da yok. Taap benim gözüme görset. Gep imanda. Gep senin aurаңды жаап жүрүштө, таза маралда жүрүшүңдө, чынчыл жүрүшүңдө. Менин чоң аталарымдай, көчмөн чоң аталарымдай. Ошол Фатиха менен Ихласты жаттап алып айтып, бирок азыркы кылтыңдагы мүлтүлдөгөн аргандай дини агымдардан, же болбосо поп молдосунан дагы бийик турган Кудайдан алардын бир эле эрежеси болгон, көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа, калп айтпа. Мына ошону карманган, ошону карманып Фатиха менен Ихласты окуган алар. 5 маал намазынан жазган эмес. Мана өзүнүн манасын окуган, салтын бек кармаган, санжырасын сайраган. Мына ушундай кыргыз боло алсаң, анда диниң да сакталат, дилиң да сакталат, мамлекетиң да сакталат. Мен билген эреже ушул. Анан майдалап, анан хиджаб, анан дава, тиги бу деген. Ал кийинки чыгарылган маселелер өзү. Түп Мухаммед пайгамбар карманган, Мухаммед үлгү пайгамбарыбыз. Ушул ке ушунда. Энди дагы эле казак баарым айткандай айтайын. Мына кече биздин аксакалыбыз 90го чыкты, Апас Жумагул. Мен да куттуктайм. Бирок мени бир маселелер кооптондурат да. Бул биз винегрет, ботко, же болбосо мындай бир аралаш айкөл мүстөбөлө аралаш болуп калгандын арты жакшы болбойт менимче. Мына ак үйүбүз салынды, кубандык барууга. Биринчи менимче ак үйдөгү эң чоң ушу той Апас Жумагуловго өткөрүлдү окшойт. Эми аксакалда мен эч кандай кусаматым жок. Бизде бирок 30 жыл ошол Апас Жумагулов Шеримкулов жөнүндө айта баштадыңар мына Медетхан Шерим. Ал мен качан айткам, берилип атканда айткам. Кайра ошолла өзү бийликтегилер айта баштады Шеримкулов жөнүндө. Бул саясат деген бекен болуш керек тууганым. Анан эле оюнчук эмес. Ал ак үйдүн өзүнүн жишанасы, анын өзүнүн каадасы, наркы болуш керек. Кимди өткөрүп атасың а жерге? Кандай тойду өткөрүп атасың? Ке ушунда. Анан эле баарын айкөлдүккө салып эле ууру кескиң деле, калпың деле, баатырың деле, бакырың деле, билимиң барың деле, сабассың деле, калпы эме жанагыдай жасакериң деле аралашып кетсең, анда ал коом ар жагы жакшы болбойт. Кеп ушунда, ушу саясатта, ушуну биле жүрүшүбүздө, ушуну ажырата билишибизде эле. Кеп ушунда. Менин кусаматым жок, өткөргүлө. Бардык жерде өткөргүлө. Эртең Акаевди алып келип, экисин бергиле. Бакиевди алып келип, мен деле кечиримдүү кишимин. Бизде да эчкидей жашыбыз калды. Бакиевди да кечиргиле. Бирок замандар, тарихтар, адамзат өмүрүнүн өзүнүн эрежелери, өзүнүн наркы, өзүнүн каадасы бар. Ушуну эстен чыгарбай жүргүлө. Анан кийин эмне деп айтабыз? Эми мен бүгүн бир жакшы ниет менен бүтүргүм келет. Кыска сүйлөйүн деп атпайбы? Анабы өткөндө Эмгек Баатыр, Эл Баатыр дегенде экиге бөлүптүр, Эмгек Баатыр деп берди. Мен ошол өзүнчө айтайын дедим эле. Биринчи мугалим мына 35-34 жылдан бери бир мугалим сыйланып атат. Агайым, мугалим, эжей. Бизге Александр Зулкарнайын дүйнөнүн калчылдаткан кезинде жап-жаш туруп, Александр Македонскийдин айтканы бар, тарыхта калды. Мага ата-энеме өмүр берсе, калганын Аристотель берген деген. Аристотель агайын айтып атат. Мына кече жакында ушул сыйлыктардын арасында мени кубандырганы Өмүрзак Мамаюсупов деген мугалимге берилгени болду да. Бу кишини мен 90-жылдардан бери жакшы билем, мугалимдер газетасында иштегем, көп жолу аңгемелешкем. Биринчи ушу билимкана уюштуруп биздин билимге реформа кылган киши. Өзү да кийин өдө төмөн болуп көрүнбөй жүрдү эле. Өткөндө бир көрүп калдым. Мына наам ала электен мурда. Өмүкө мына толук татыктуу адам. Biz ушул агайыбызды сыйласак, мугалимди сыйласак адам болобуз. Жанагы Александр Македонский айткандай. Анда биз киши болобуз, анда билимдүү болобуз, анда прогресске кетебиз. 30 жылда ошол Акаевдин эле доорунда дейли, мугалим кайрчу болуп калбадыбы? Тууганым, эркек мугалим калбай калбадыбы?
Кетпеди баары. Колунан эмне келсе ошону жасап тентип кетпеди. Мугалим кайрычы болуп калган. Ошо деңгээлге жеткиргенбиз. Анан биздеги каякта билим, каякта өнүгүү болмок. Мына азыр билимсиздердин бир армиясы чыгып келди бизге. Эң коркунучтуу армиясы чыгып келди бизге. Ошо менен көрүшүп атат. Президент өзү акыр-чикир тазалап көрсөтүп атат. Ошого бирөө шыкактап эртең бийликтен деле жана көчөкү укмуш форумдарды өткөргөндө эле бирөө ой президентти колдойлу, президент жерди табиятты тазалайлы деп жанагы Кошалиев досума окшогондор ушул бир алып чыгышпайбы ошондой коомду? Элди дүрбөтүп. Мына ушуну өткөрөлү дебейли. Анан кайдагы бир форумдарды алы жетпеген, мээси жетпеген форумдарды өткөрөт өздөрү. Мен ушундай катуу айтайын. Өзүнүн акылы жетпей, чамасы жетпеген форумдар менен, саясат менен алек болот да. Дүйнөнү бириктирүү, анан ааламды, анан ынтымакка келтирүү. Жомок. А дегенде мынау көкүрөң ынтымакка келиш керек. Билимиң ынтымакка келиш керек. Ошол президентти колдош керек. Тетиги жети баштуу аждар менен күрөшүп аткан кишини колдош керек. Алардын жаза басканын айтыш керек ачык бетке. Анан ошондой форумдарды алып чыгыш керек. Ошону өнөкөт кылыш керек. Өнөкөт кылып, компания кылып алып чыгыш керек. Ошондо биз оңолобуз. Мени кубандырганы Садыр Нуркожоевичке, мына президентке мен ыраазы болдум. Ушул Өмүрзак Мамажусуповго Эмгек Батыр деген наамды берген. Бир мугалимди ардастасак, анда биз билимдүү болобуз. Да бир мыкты мугалим бар арабызда. Азыр мына эң жаштын пигине жетип калды. Бектур Исаков деген агайыбыз. Ушул киши мына кыргыз тилдин, биздин тирүү мына монументи, кыргыз тилинин, маас окутуунун айылда. Мына ушул киши алса эртең, анан кубаналы да. Анан калганына мугалимди, ата-энени биринчи, анан мугалимди ардактаган коом, эл, журт алдыга жылат. Анан калганыбыз аман бололу. Мен Өмүкөнү куттуктайм. Аман эсен жүрсүн, ошол балдарын окута берсин. Агайым менден улуу киши, абдан кубандым ушундай. Ушуну айтып коеюн дедим. Аманчылык болсун. Ушундай кыз кайтып деп атат. Мына мен тарткан жигит ошончо кыз кайтып атам. Жакшы.